куруу үчүн жалгыз төшөккө жатканды билген жетпейт деген темада бир аз кыскача оюмду айтып берем. Инстаграмга дени сак мамилелер деген эмне, тигөөлөр кандай болуш керек, үй бүлө ынтымактуу, аң сезимдүү үй бүлөнүн модели деген кандай деген сыяктуу ойлорумду жазып бөлүшкөндө мага окурмандардан, кыздардан болобу, жигиттерден болобу баарынан каттар келет. Биздин үйлөнгөнүбүзгө баланча жыл болду, баланча ай болду, таанышкандан кийин жана сүйлөшүп жүргөндө, кыз жигит болуп жетелешип жүргөндө мамилебиз ушундай болсо, ушунчалык ашык болгон адам болсом, кийин үйлөнгөндөн кийин бизди тиричиликтин же турмуштук жашоонун чындыктары бетке чапканда такыр башка адам болуп чыга келди. Мен мындан ары кантип жашайм, боюмда бар, балам бар деген сыяктуу, аларды жетим калтыргым келбейт, мен ушу боюнча эзип жашап өмүрүмө өтө береби деген сыяктуу суроолор келет да мага аябай көп. Анан мен психолог болбогондон кийин эмне деп жооп береримди биле албай, анан жок дегенде өзүмдүн жеке жашоомдогу тажрыйбама таянып анан сурайм да, сүйлөшүп жүргөндө келечегиңерди, кийин кайда жашайм, кандай болот келечеги, сен канча балалуу болууну каалайсың, менин иштегим келет, карьера кургум келет, өзгөчө кыздар болсо менин иштөөмдү колдойсуңбу деген сыяктуу суроолордун баардыгын деталдуу түрдө сүйлөшүп, анан алдын ала макулдашып алган ушунчалык чоң жардам берет да. Жанагы өзгөчө бизде кыз жигит болуп жетелешип сүйлөшүп жүргөндө өткөндө бир айым жазды. Кээ бир курбу кыздарым кыз жигиттер менен таанышканда ушунчалык тартынып кыз жигиттин кайда иштейсиң деген суроону кайда окуйсуң, кайда иштейсиң деген суроолорду да сурай албайт экен, уялат экен, аны жигит өзү айтып бериш керек экен, кыз унчукпай туруш керек экен, ушул кандай болсун, ушул кантип болсун деген сыяктуу суроо келиптир, кат келиптир да. Анан ойлонуп, анан биздин баягы эле кичинекей кезибизде жакшы кыз болуш керек, кадимкидей кичпейил болуш керек, уялчаак болуш керек, анан шапылдап сурабаш керек бир нерселерди. Анан сурап ийсең бул эмне болгон кыз деп качат сенден, бала дефицит, анан кыз самандан көп, анан момундай көчөдө жаткан таштан көп, анан каалаган чекеге чертип алып аласың, анан сени албай койсо тийбей калат, күйөө жок калат, кара дал болуп каласың деген сыяктуу бечара түшүнүктөрдүн курмандыгы болуп, биздин кыздарыбыз канча жабыркап атат да. Кичинекей кезиңден эле канчалык акылың жетип турса деле кичинекей кезиңден ошол боюнча тарбияланган үчүн ошол тарбиядан чыгуу, жеңүү, бул жок, бул нерсе меники эмес деген нерсе абдан оор да. Ал үчүн мындай жылдар ала турган өнүгүү процесси болуш керек да, өзүн таануу процесси. Анан сурасам, ошо кайра буга чейинки айткан нерсеге келсем, жок биз ал нерселерди сүйлөшкөн эмеспиз деп айтат. Ооба мындай жеңил желпи айтып койчубуз, бирок сүйлөшкөн эмеспиз деп. Анан мен ойлойм да, көпчүлүк учурда ушу жаштар жаңыдан таанышып аткан убактарда, кыз жигит болуп жетелешип жүргөн убакта көпчүлүк нерсени, ушундай нерселерди сурагандан да уялат окшойт да, бири-бириненчи. Кадимкидей талкуулагандан да ыңгайсыз болот окшойт да. Анан балким ыңгайсыз болбосо дагы ушул нерселерди сурап алдын ала билип алайын деген нерсени дагы көп, ошол нерсе көп түшүнүктө жок окшойт да. Себеби үй бүлөдө ата эне кадимкидей дени сак мамилеге аял күйөө экөө жолдош катары, партнер катары кандай болуш керек, бири-бирин кандай колдош керек деген сыяктуу мындай дени сак, аң сезимдүү үй бүлөнүн, аң сезимдүү сүйүүнүн мамилеси мисалын бербеген үчүн анан бизде мындай үй бүлө кандай болуш керек деген сыяктуу мындай түшүнүгүбүз көп жок да. Мен деле кийин абдан өзүм чоңоюп үй бүлөм болгондон кийин көпчүлүгүн ушул нерселерин түшүндүм. Жаш кезде көп нерсени аңдабайсың да, ошон үчүн улуурактар өзгөчө эгер мисалы бир туугандарың өзүңгө кичүү сиңдилериң, инилериң болсо, мындай турмуштун чындыктары мындай болот, мындай жигит менен кыз менен таанышып атсаң ушул нерселерди сурап билип ал деген сыяктуу нерселерди айтып, түшүндүрүп берип турганы, мисалы мага октогон блог эрежелердин чыгып, ушул маселелерди көтөрүлүп айтып берип атканы дагы аябай пайдалуу да. Бул маалыматтар абдан керектүү нерсе. Анан дагы бир көйгөй бизде кээде жазышат мага окурман айымдар, ушунчалык жаш, мен 19 жашымда, 20 жашымда турмушка чыккан, мына бир жылдан кийин ажырашайын деп турам, такыр пикир келише албай койдук, кайын журтума жакпай койдум, жолдошум деле мен деле жапжаш эле деп, биз эмнеге үйлөнүп алганыбызды өзүм дагы түшүнбөйм деген сыяктуу каттар келет да. Анан ойлоп көрсөм, биздин коомдо, мисалы биз азыр Канадада жашап атабыз, анан ошого салыштырып көрүп, анан өнүккөн, сиз батыштык деп коесуз го, ушул батыштык өлкө менен биздики сымал өлкөлөрдө, мындай салт санаага маани берген өлкөлөрдө үй бүлө курууда, үй бүлө курганга чейинки тепкичтерде жаштар эмнелерди кылышат, кандай айырмачылыктары бар деп карап көрсөм, биздики сымал коомдордо жаштарга жанагы төшөк эркиндиги болбогон үчүн, мен бул жерде төшөк эркиндиги болуш керек, баары барып бири-бири менен жатыш керек деген нерсени айткан жокмун. Мен анализдеп берип атам.
жаштардын кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө, мисалы жашы жетилгенде 18-19 жашында, мисалы өкөтөн студент кезинде таанышып сүйлөшкөн болсо, мисалы бир квартирага чыгып алып жашаганга же жатаканада чогуу жашаганга мүмкүнчүлүгү болбогон үчүн, ошол нерселер уруксат берилбеген үчүн бизде кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө адам баары бир табигаты, бул тамак жеш керек, суу ич керек деген сыяктуу чоңойгондон кийин кадимкидей төшөккө жатыш керек деген нерселер да керек болуп баштайт да. Анан ошол нерселер, ошол сезимдер абдан өнүгүп баштаганда, анан адамдардын көпчүлүгү бир аз алсызыраактар, рухунан денеси бир аз алсызыраактар, анан өзүн жеңе албай, сезимдерин жеңе албай, анан ошол төшөккө жатуу маселесин чечейин деп анан эртерээк үйлөнүп калып атышат да. Анан үйлөнгөндөн кийин төшөккө жатуу маселеси 15-20 мүнөт созулган менен бүтөт. Ошондон ары андан кийин жашоонун чындыктары да бар да, андан кийин да жашаш керек. Ал адам менен 24 саат жашаш керек. 24 саат ал эки адам эле жашабайт. Биздики сымал коомдордо тилекке каршы келинге бүт кайын журт күйөө болот, баары аралашып чогуу жашашат. Ошон үчүн турмуштун чындыктары ортого чыкканда, жана пикир келишпестиктер ортого чыкканда, жалгыз төшөккө жатып жашаган эле жетпей калат да. Мисалы ошол эле учурда, мисалы канадалык жаштарды айтып алып карап көрсөм, алар кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө чогуу жашашып, 5-6 жыл, 10 чакты жылга чейин чогуу жашашып, анан бири-бирин абдан тааныгандан кийин үйлөнүшүп, анан балалуу болушат да. Эгер ортодо мисалы чогуу жашап көрүп, анан бири-бирине жакпаса, анан алар ажырашып кетип, анан кайра башка мамиле куруу мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок менин тааныштарым, менин досторум, жалаң жергиликтүү калк менен достошом, тетиги университеттен керек болсо, чоң класстарда, мектепте окуп жүргөндөгү эле кыздары жигиттери менен көп жыл сүйлөшүп жүрүп, көп жыл чогуу жашашып, андан кийин үйлөнүп, үй бүлө курушуп, анан менин досторумдун балдары да бар да. Анан жанагы фильмдерде көрсөткөндөй ар ким менен жатып, ойноп жүрүп деген нерселери да жок да. Анан мен ойлойм да, эгер балким бизде да, биздин коомдо да ушундай сыяктуу түшүнүк болгондо, балким бир аз жеңилдик болмок беле деп. Бирок кайра эле биз каада салтка аябай көп маани беребиз. Бирок каада салтка маани берген ошол нерседен, түшүнүктөн азыр арылууга мындай убактыбыз бар. Ошон үчүн азыр жаштар үйлөнөрдө эмес, жана кыз менен жигити көп таанышып, убакыт коротуп, мына бул ушул адамды жакшы көрөм, мен ушул адам менен мындан ары чогуу болгум келип атат деген чечимге келген мезгилде, бири-бирин таанышып аткан учурда аябай көп суроолор сураш керек бири-биринен. Эң негизги ишеничтери, жашоодон күткөн максаттары, сен кийин экөөбүз кокус үй бүлө куруп кала турган болсок, сен аялды кандай элестетесиң, сен күйөөнү кандай элестетесиң, менин түшүнүгүмдө мен момундай аял болгум келет, сен менин түшүнүгүмдө мен момундай күйөө болгум келет деп ошол нерселерди талкуулап, ошол нерселерди макулдашып, алдын ала чечип алган. Мисалы бизде үй бүлөлөр көпчүлүк учурда ата-энелер менен жашашат, ата-энелер менен жашай турган болсо, кийин ата-энебиз менен чогуу жашайт экенбиз, макул, өзгөчө кыздар. Мен сенин ата-энең менен жашаганга макулмун, каршы эмесмин. Күчү келин болгонго же жалгыз келин болгонго даярмын. Бирок биздин салт санааны билесиң. Бизде кайын журтта келинге өтө катаал келишет, келинден талапты аябай көп коюшат. Келинден көп нерсе күтүшөт, бирок мен ошол нерселердин баарына жооп бергөнгө милдеттүү эмесмин. Мен жооп бере албай кала турган күндө сенин кайын журтуң, сенин туугандарың, менин кайын журтум мага каршы чыгып, мага жаман сөз айтып, керек болсо менин рухумду тебелеп жаткан учурлар болуп кете турган болсо, сен мени колдойсуңбу? Мен ал үй бүлөгө, мен ошол сенин ата-энең менен жашаганга мен сен үчүн баратам. Сага аял болгону баратам. Мен бүткүл туугандарыңдын баарын аял эмесмин, сенин аялыңмын. Сен мени коргой аласың деген сыяктуу суроолорду да сураш керек да. Анан эркек да сөз бериш керек. Макул деп, балким эгер сиз ошол суроону сурабасаңыз, жигит ошол нерсени мен алып баргандан кийин, үй бүлөмө алып баргандан кийин мен коргошум керек экен деген түшүнүктү билбейт да. Бул нерсени эң жөнөкөй түшүндүрүп бериш керек. Ошон үчүн бизде тилекке каршы аябай эмчектен чыкпаган, дагы деле энесин атасынын сөзүн сүйлөгөн, өзгөчө бизде кичүү балдар ушундай абалда да. Ошон үчүн бизде үй бүлөдө конфликттер дагы ошондон болуп жатат да. Көпчүлүк үй бүлөлөр мисалы 1-2 муун, керек болсо 3 муун жашай турган үй бүлө болгондо дагы макул деп, макул биз салттан чыкпайбыз, биз чогуу жашашыбыз керек, чогуу жашагыбыз келет, ата-энемди таштабайм деп аткандан кийин, ата-энемди таштабайм, мен ушул үйдө чогуу жашайм деген жоопкерчиликти алып, бирөөнүн баласын, бирөөнүн кызын ошол үйгө алып келип аткандан кийин, эркекте, жигитте жоопкерчилик болуш керек. Мен бул айымды коргойм дегенчи.
ошол нерсени дагы билип түшүндүрүп алыш керек, ошол нерсени дагы алдын ала сүйлөшүп алыш керек. Кыздарга ошол нерсени сунуштайм. Анан дагы бул тема абдан кеңири. Мен тенис сак мамилелердин негизги 9-10 белгиси деген видеолор тартып атам. Жакында ошолордун баардыгын бөлүшөм. Кошумча суроолоруңар болсо, алдыда комментарийде жазып койгула. Мен баарына жооп бергенге аракет кылам. Көргөнүңүз үчүн чоң рахмат.